Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн сабакта ким жок? Сабакка даяр болгон болсок, колубузду көтөрүп коелу. Анда эмесе, бүгүн биз силер менен өтө турган сабагыбыздын темасы 6-8 кылымдардагы Энисай кыргыз мамлекети. Сабагыбыздын максаты кыргыздардын 6-кылымда Энисайда зор күчкө айланып, көз карандысыздык үчүн күрөшүү жөнүндө жалпы түшүнүккө ээ болосуңар. 6-кылымдын аягында кыргыз уруулары бирикмесинин ордуна Энисай кыргыз кагандыгы түзүлгөн. Бул кагандык кайсы жылдары ким тарабынан курулгандыгы жөнүндө так маалымат жок. Кыргыз кагандыгы Борбордук Азиянын көчмөндөрүнүн көбүнүн элдин саны, аскеринин күчү, байлыгы, уюшулушу жагынан артта болгон. Ошол себептен 554-555 жылдары аларды түрк кагандыгын уюштурган Бумун өлгөндөн кийин анын ордун баскан иниси Мукан каган баш ийген. Энисайлык кыргыздар чет элдик эзүүдөн кутулуш үчүн күч топтойт, бирок аракет ийгиликсиз аяктаган. Кыргыздар салык катары өздөрү жасаган албарс миздүү куралдарды берип турушкан. Мындай жоо жарактардын наркы сапаты түрктөргө мурдатан белгилүү болгон. Анткени аларды кыргыздар такай түрктөргө соодалап сатып келишкен. Ошентип, миң өзөн ойдуңу түрк кагандыгы үчүн темир эритип, жоо жарак жасай турган базага айланат. Биздин замандын 6-кылымдарында Түштүк Сибирде Энисай кыргыздарынын мамлекети Саян Алтай аймагындагы биринчи мамлекеттик түзүлүштөрүнүн бири болгон. Түштүк Сибир кыргыздарынын жайгашкан негизги аймагы Орто Энисай бассейнинен Саян тоо кыркаларынын түндүккө карай кеткен Минусин ойдуңунун ээн талааларын түзгөн. Энисайлык кыргыздардын мамлекетинин негизги мезгили башкы тарыхый доорго алгачкы түрк мезгилине биздин заманга чейин 6-10 кылымдардын башталышы. Түштүк Сибирдин, Алтайдын жана Орто Азиянын кеңири мейкиндиктеринде азыркы түрк тилинде сүйлөгөн элдердин кыргыз, казак, тува, алтай жана башкалардын ата-бабаларынын түзүлүшүнүн жана консолидациясынын башталышына негиз салуучу этникалык бирикменин түзүлүш дооруна кирет. Энисай кыргыздарынын биригиши байыркы түрк мезгилинин 3 тарыхый маданий областтардын бирөөнөн түзүлгөн. Алгачкы түрк мезгилиндеги урууларынын этникалык айырмачылыктарына, түрлүү территориялык зоналарда жайланышканына, аралыктарды эбегейсиз ыраак болгонуна карабастан, комплекстүү жалпы белгилери окшош болгон. Бул болсо куралдарынын, ат жабдыктарынын, үй турмушунун окшоштугу, кооздук буюмдарынын окшоштугу жана алгачкы түрк маданиятынын жалпы окшоштугу руникалык жазма болгон. Алгачкы Энисай кыргыздарынын саясий жана социалдык экономикалык тарыхы анын түштүк коңшуларынын тарыхы менен тыгыз байланыштуу болгон. Борбордук Азиядагы саясий жагдай кескин өзгөрүп турган кезде кыргыздарга Барсбек Ажо башчылык кылган. Ал эми Орхон түрктөрүнүн Тан империясынын эзүүсүнө каршы көтөрүлүшкө баштап чыккан. Алар талаада Кытай аскерлерин жана алардын союздаштарын бир нече жеңилүүлөргө учуратышкан. Эски Ашина династиясынын мүчөсү Кутлук башчылык кылган түрктөр экинчи түрк кагандыгын түзүшөт. Кыргыздар башка талаа элдери сыяктуу эле үстүртөн болгон Кытай бийлигинин ордуна аларга үстөмдүк кыла турган күчтүү мамлекеттин болушун каалашкан эмес. Алар Бас кагандын 9 огуздары, Курыкандар, Кытайлар, татарлар менен биргелешип Тан империясынын союздаштары болуп чыгышкан. 688 жылы чыгыш түрктөр Бас кагандын коалициясын талкалашып, толук бойдон талаанын ээси болуп калышты. Кыргыздар бул салгылашууга катышкан эмес. Ошондуктан өздөрүнүн аскерлерин сактап калышат. Барсбек Ажо түрк кагандыгынын түндүк чек араларындагы түрктөргө каршы күчтөргө башчылык кылып калды. 688 жылы кийин көп убакыт өтпөй Барсбек кыргыздардын күчүн баамдап
маанилүү саясий актыны жасады. Ал Нанчу алып билге мына ошентип кыргыздардын наамдык кагандык титулу менен кошо кабыл алды. Кыргыздардын каганын Борбордук Азиядагы үстөмдүк кылууга ачыктан-ачык доо коюп, түрк кагандыгына чакырык таштаган болчу. Ошентип, кыргыз башкаруучулары империянын колдоосун көчмөндөрдүн арасында өз абалдарын күчөтүү үчүн пайдаланышкан. Ошол эле учурда аскер күчтөрүн түзүү башталат. Бардык аймак 6 округга бөлүнүп, аларды башкаруу системасы жакшырып, мамлекет социалдык экономикалык жактан акырында күч ала баштаган. Мына балдар, бүгүнкү жаңы темабыз соңуна келип жетти. Анда эмесе үйгө тапшырма. Китебиңердин 9 параграфын окуйсуңар. Тан империясы менен кыргыздардын мамилеси жөнүндө айтып бересиңер жана Мукан кыргыздарга канчанчы жылдары жортуу уюштурган деген суроолорго жооп табасыңар. Анда эмесе саламатта калгыла балдар.